Üzülüşüyoruz değil mi? Yedi ay tuğla. Sakallı koyu oğlandan geçine tartıp durar olmasın be. Ketpeysiniz ayıp. Жүр сүйлөшөбүз. Бул айдоочу оозгалык сөздөр менен сүйлөгөн кыргыз коомчулугу бул айдоочудан кечирим суратып, жоопко тартылуусун талап кылышууда. Мындай аталарга сиз эмне деп айта аласыз? 3 жашар кызын беттин нары тепкен атанын видеосу тарады. Жигит кыздын чачынан тартып бирдемелерди айтып жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Көчөдө жаш кызга күч колдонгон жигиттин видеосу тарады. Айрым маалыматтар булактарында бул окуя Казакстанда болгонун жазышкан. Социалдык тармактарда көчөдө тартылган видео кызуу талкууга жен таштады. Анда белгисиз жаран жаш кызды чачынан тартып күч колдонгон учур көрүнөт. Видеонун кайсы жерде жана качан тартылганы азырынча тактала элек. Окуянын чоо жайы жана ага эмне себеп болгону тууралуу расмий маалыматта жарыялана элек. Соц тармактын колдонуучулары жаш кыздарга карата зомбулукка жол берилбеши керектигин белгилеп, укук органдарын окуяга укуктук баа берүүгө чакырышууда. 3 жаштагы кызын тепкен үчүн атасы камалды. Аргентинанын Парана шаарында 3 жаштагы кызын тепкен үчүн атасы кармалды. Интернетте тараган бул видеодо атасы 3 жаштагы кызы жана 5 жаштагы уулу менен келе жатып, 3 жаштагы кызын тепкенин көрүүгө болот. Бул видео коопсуздук камерасынан тартылып калган. Балдардын энеси видео интернетке тараганда билип, полицияга кайрылган. Кызын тепкен эркек киши кармалганда ал кызы ыйлап укпай жатканда тепкенин айткан. Полиция көргөзмөсүн алган соң атасын үйүнө кое берген. Балдарды коргоо кеңеши бул ишти көзөмөлүнө алды. Суун соода борборунун жанында айдоочулардын ортосундагы чыр. Байке кичинекей болуп жаман катты экен бирок. Карачы. Эмне менен согуп атат? Что-то не поделили. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Sen ayaktolorga yetip geldi aslında. Özüm bugün sen. Sen ayaktolorga yetip geldi aslında. Sen 5 kilometre. Ay çok diyecek özüm birinci emektin koy aldığa çıktın koy. Anday propuska yetip koy. Sen bana beni kısım ötküt kaltasın. Ey düşündürüp ayet odat koy. Kişinike bala var koy. Yedi ay tuğla. Ey sakallı koyu oğlandan geçine tartıp durar olmasın be. Ey kişinike bala var ya may. Kılganlar durar şu. Ne kılatasınlar ya? Renklerге aykırım ne? Kişinike bala var tutan. Sakallı oğlandan gelin içine imanda olmasın be. Karmasanız belki bu turasa sizge hiç kim müşahit etken yok. Ben sana ait otam. Sen uşunca yıl Oldu evi koy ver bizde. Sen kaça Biz başkanı kasıyoruz sen balan oğru atat. Koy vergile bizde. Ya ölüp ketpeysin mi? Sakallı koyman atmak dese. Sakalın Yılmaz örtmemiz. Yılmaz. Niye ancak bir boğazlar ay düşündürüp ayet odatma ay. Düşündürüp ayet odatma. Yok erkek ussanız. Biz şaşı otam. Yüzüne söz değil mi? Yıkıldık değil mi? Allah'ım süle öyle koy. Nasıl tutam? Al sen geç. Al geç. Yıltasın ne? Sen kanca başlasın. Boşa poğut be. Poğut boşa. Jolda hayır oraya neyse bu sen tüymekken yok he. Yakta. Karmağla joldan. Karmağla joldan. Koy ver gile. Koy ver gile biz.
Belki de aramış böyle koymakta. Ben sana tekrar düşündüm. Senin bu dileklerine get otaksın. Sen onu kaptık. Ege margayt edip bunda Enen жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.